кыздарга салам достор. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө жылуулук тартуулоо үчүн Тентек кыздар ар бириңиздерге кызмат кылабыз. Сиздерге жаңы жаңылыктар менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Албетте кыздар, ар бириз кичинекей кезибизде балерина болгус келген. Ал эми бүгүн болсо салт ошол кыялдарын орундатат. Биз болсо сулуулук менен гана чектелбестен спорт менен да машыгып өзүбүзгө сонун бир энергия тартуулайбыз. Адаттагыдай бүгүн менде дагы коноктор биз менен болуңуздар. Ал эми интернетте эң кызыктуу жаңылыктарды бүгүн биз талкуулайбыз. Теннис тобунун өңү кандай, жашылбы же сарыбы? Биздин каналдын мотиватору Гүлзат Мамытбектен интернет айдынын жарды. Улан Осмон уулуна жандуу үндө аткарылган мыкты чыгармаларын өткөрүп жибербеңиз. Сулуулук сырлары менен бөлүшөбүз, экрандан алыстабаңыз. Кангу Jump секирип канаттин болбостон манайыбызды көтөрөбүз. Кыздардын баары кичинекей кезинде балерина болгонду кыялданышат. Салтанын кыялы орундалды. Пайдалуу мүнөттөрдө жашоого керектүү кеңештер. Негизи мен теннисти бир гана жолу эле ойногон болчумун. Анан эч качан ушул көңүл бурбап турам да. Кайсыл ошо топтун өңү кайсысы өт депчи. Негизи кээде сары көрүнчү, кээде жашыл. Сен муну интернет тармактарында элдер аябай талашып жатпайбы? Кээ бирөөсү жашыл өң деп айтат, кээ бирөөсү сары дейт, а кээ бирөөсү кандай деп айтып койсом, ядовитый жашыл деп айтып коюшат го. Ооба. Анан менин оюмча ал деген мен дагы билбейт экен. Мен да дагы ошондой жашыл же болбосо сары деген бир карасаң жашыл көрүнөт, бир карасаң жашыл сары көрүнөт. Сонун көрүнөт. экөөбүз деген аз ойногондуктан бизге мааниси деле жок экен да. Ооба, белгиле, ушул силер талашып тартышып жаткан өң кандай өңдө экен, ошол сюжетти бирге көрөлүк. Акыркы кезде айрым соц тармактарда өзгөчө көйгөй пайда болду. Бул көйгөй ар бир колдонуучуну кайдыгер калтырбай ойлонууга мажбур кылат. Бул суроо мындай: теннистик топ кайсыл түстө, сарыбы же жашылбы? Албетте бул суроо адамдарды эки жакка бөлдү десек болот. Анткени 52% жашыл десе, 42% сары деп айтышты. Ал эми калган пайыз болсо башка түстө деп жооп беришти. Албетте бул америкалыктардын сурамжылоосу. Андыктан биз кыргызстандыктарды да сурап көрүүнү чечтик. Теннистик топ кайсы түсті деп ойлойсуз? Не знаю даже. Желтый плюс зеленый. Сары, оранжевый аралашкан. Жашыл. А сиздердинчи? Жашыл. Жашыл. Силер оюңарчы? С какого цвета? Зеленого. Ачык жашыл түсті. Салатовый. Жашыл. Ачык жашыл. Салатовый. Сары го. Сары да. Сары менен көк. Сары менен. Салатовый. Салатовый. Тоже салатовый. 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 Желтый. Салатовый. Ачык жашыл. Кайсы түсті деп ойлойсуз? Светлый жашыл, э? Силерчи? Жашыл. Сары эле го. Жашыл, сары аралаш. Не деп койчу эле жанагы? Салатный цветте болуп кетти. Кандай болсо дагы бул суроо ачык бойдон калууда. Эске салсак, 1972-жылы Эл аралык теннис федерациясы бул топ ак же сары болсун деген чечимге келген. Андыктан Gamma Sports компаниясы теннистик топту сары деп жарыялаган. Бирок ар бир адамдын көз карашы ар кандай болгондуктан топ жашыл сыяктуу болуп көрүнөт экен. Эми кандай болгондо деле ар кимге ар кандай көрүнөт болуш керек. Эгерде эсиңерде болсо, интернет тармактарында бир кездерде бир сүрөт тарап кеткен, көйнөктүн сүрөтү. Кээ бирөөсүнө ак көрүнсө, кээ бирөөсүнө көк көрүнгөн. Бул да топ болсо дагы ошондой эле болуп болуш керек. Кээ бирөөсү жашыл десе, кээ бирөөсү сары дейт болуш керек. Ооба, биз дагы илингенбиз. Мен дагы отуруп алып, кандай өң болду экен деп бир өңдү айтам, анан экинчи өңдү айтып, өзүм мындай жаңылышып жаттым да. Кыздар, силер отуруп алып бир көйнөктү, бир топтун өңүн айтып эмне кыласың? Силер булчу тургула, кыргызым тура койгула, бизди көргүлө, антип жата бербегиле. Таң эртең менен дагы, кечинде дагы бизди көргүлө. Дал ушул тура кой, кыргызым тура кой ролиги менен бүтүндөй интернетте жарган, дүм кылган Гүлзат Мамытбек бүгүнкү күндө биздин талкууга алынууда. Ошол новостка көңүл бөлөлүк. Кыргызым, алтыным, берекем. Кыргызым, тура кой, тур. Бүгүн суббота. Кыргыздын жаңы демен Гүлзат Мамытбек сүйлөп жатат. Тура кой, тур. Суббота күнү
воскресенье күнү любой күн иш кылыш керек, любой. Адамдарга дем берүүдө алдына киши салбаган биздин телеканалдын коучу Гүлзат Мамытбек интернет айдынын жарды. Анын «Турагой кыргызым, иштейли, эмгектенели» аттуу видео билдирүүсү көптөгөн көрүү жана жактыруу топтогон. Аны каралап да мактап да бүтпөй жатышат. Ага көптөгөн пародиялар да тартылган. Алардын эң мыктылары төмөндө. Алтыным берекем. Тура кой. Каракчы. Айлана кандай ажайып кризис. Тура кой, иштей кой. Кредитиңди жаба кой. Кредит деген, банк деген, суббота воскресенье карабайт, пени өсө берет. Тура кой, иштей кой. Жата кой. Жаздыкка баштагаты кой. Айланайын кыргызым, айланайын алтыным. Эртең жумуш бар, жумушка туруш бар. Ушул сөздөрдүн баарын четке койбой, угуш бар. Жата кой. Интернетте Тура кой кыргызым, тура кой. Гүлзат бизге кабатыр, Эмил даңдан кризисти айтып атыр. Эл бийликти бийлик элди байкап атыр. Интернетте жаңы жылдыз чыпалак батыр. Ада болсо өзгөчөн сынап атыр. Айрымдар батирде жатыр, ай сайын квартплата төлөп атыр. Тура кой кыргызым, тура кой. Жок дегенде курбалчы өзүңө берип жатыр. Элдин баардыгы аракет кылып атыр. Айзада дагы деле жаңылбай, жагы жабылбай, жаңылмачы айтып атыр. Айзаданы көргөндөр дагы деле сынап атыр. Мына ушундай бир катар пародиялуу видеолорго биздин пайдалуу мүнөттөр рубрикабыздын мотиватору Гүлзат Мамытбек момундай жооп кылды. Жакшы видеолоруман жакшы пародиялар чыгып атат. Тура кой кыргызым, тура кой, анан жата кой дегендер. Бирок көбүнчөсү эле жакшы пародиялар. Көбүнчөсүндө эле мен жакшы пародия деп эсептейм, анткени мен оюмду алар мага жардамдашып атат бергенге кыргызыма. А кээ бирлер бар кичине мазактап шылдыңдагандар. Эми ал өзүнүн ой пикири, өзүнүн каалоосу. Мен эч кимди чектебейм. Гүлзат Мамытбек 6 тилде эркин сүйлөйт, ырчы, бийчи, мотивация берүүчү жана ошону менен бирге дал ушул тапта Даниянын Копенгаген шаарында студент болуп окуп жаткан кези. Кыргыздын жаңы демине ийгилик каалап, Кыргызстан өнүгө берсин деп каалабыз. Мына негизи бүгүнкү күндө интернетте популярдуу болуш эң оңой болуп калды окшойт, кыздар. Антсе дагы биздин Гүлзат абдан азамат экен. Жөн эле популярдуу болбостон бүткүл биздин кыргыз элдерибизди тура кой, иш кыла кой, жөн жатпа деп сонун нерселерди айтат. Ооба. Бул менен биз мындай ойду айтсак болот. Эгерде Гүлзат Мамытбектин ошол сөздөрүн кайталап жаткан болсо, сөзсүз түрдө биздин көрүүчүлөрүбүз өздөрүнө бир аз болсо дагы пайдалуу кеңеш алды. Ооба. Ошондой эле биз өзүбүздүн WhatsApp номерибизге сиздердин оюңуздарды же болбосо жашооңузда болуп жаткан сонун бир жаңылыктарыңызды күтүп калабыз. Ал эми алдыда сиздер менен кызыктуу конок биз менен болуңуздар. Улан Осмон уулунан жандуу үндө аткарылган мыкты чыгармаларын өткөрүп жибербеңиз. Сулуулук сырлары менен бөлүшөбүз, экрандан алыстабаңыз. Кангу Jump секирип канаттин болбостон манайыбызды көтөрөбүз. Кыздардын баары кичинекей кезинде балерина болгонду кыялданышат. Салтанын кыялы орундалды. Пайдалуу мүнөттөрдө жашоого керектүү кеңештер. Улан Осмон уулунан жандуу үндө аткарылган мыкты чыгармаларын өткөрүп жибербеңиз. Салам достор, биздин буга чейинки берүүлөрдө келип эфирдин көркүнө көрүп кошуп, өзгөчө үнү менен баарыбызды таң калтырган Улан Осмон уулу бүгүнкү экинчи ирет мейманыбыз. Кош келипсиз дейлик, Улан байке. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Маанайыңыз сонун, кечиги эле келгеним болбосо калганы жакшы. Андан жараткандан бакыт талай сураганча. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кайрадан сүйүктүү жана барктуу коногубуз. Буга чейинки берүүлөрүбүзгө келип жандуу үн менен ар бир угармандын жүрөгүнөн жылуу сезимдер менен орун алган, шам жагалы, ден соолук сыяктуу жана башка ырлар менен угармандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келген Улан Осмон уулу кайрадан маектешип. Жаш сезип алгачкы ирет таанышкандай. Эми кыргызбызда, кыргыздардын канында бар мунтуз кантип болсун дейлик,
Биз буга чейин сиздин таанышып, пикир алышканбыз. Бүгүн биз сизди жалгыз гана ырдатыш үчүн чакырдык. Мен ырдатыш үчүн келдим сиздерге. Ырдагандан тажабайсыз, ырдайбыз, Келиңиз анда. Бир аз эл менен таанышып, амандашып, анан кийин ырга кезек берели. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздардын кирип келген жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул жыл биз үчүн ийгиликтүү, жакшы, жакшылыгы көп, той топуру көп, айтор жакшы жылдардан болсун деп айтайлы. Рахмат, айтканыңыз келсин дейлик дагы. Келиңиз биринчи ырга кезек берелиге. Жүзүңдөн ай сулуу кыз, боздотпочу садага, боздосун да жеткирбей, бой саласың башкага, ай бой саласың башкага. Ай сулуу кыз, күтөм сени сагам, келесиңби сулуу кыз, кеттесиңби башкага. Ай сулуу кыз, күтөм сени сагам, келесиңби сулуу кыз, кеттесиңби башкага. Ай келесиңби жайма, кыялың бир башкача, кыйнайсың сен садага, кыйналсам да жеткирбей, кызыгасың башкага. Ай кызыгасың башкага. Ай сулуу кыз, күтөм сени садагам, келесиңби сулуу кыз, кетесиңби башкага. Ай сулуу кыз, күтөм сени садагам, келесиңби сулуу кыз, кетесиңби башкага. Ай келесиңби жемага, келесиңби жемага. Азаматсыз Уланбайке, сиз негизи токтотпой эле бир магнитофонго кассета салып койгондо эле ырдаткым келе берет да. Биз сиздин концертке барганда өзгөчө тентек кыздардын атынан курбулар болуп барганбыз. Сонун, Айжан, мен. Ошо жалаң тентектер барган экен. Кыйкырып концертте махабат кандай улуулук деген ырыңызды өзгөчө сурандык элек. Ошолорду бүгүн да бир ирет аткарып бербесеңиз болбосу, Албетте, албетте. Сиздер үчүн бул чыгарма негизи көпчүлүк инсандарга жагат. Ооба. Айрыкча бул ырды баягы кишилер ыр суранат да, мисалы ар кимиси өзүнүн тагдырына салыштырып сурайт экен. Кээ бирөөлөр бар ушул турмушунан болбой калган же болбосо үй бүлөсүнө бүткен адамдар, алар башка ырларды суранат. Анан шайыр жүргөн кишилер башка, романтиктер көбүнчө ушул чыгарманы суранышат. Демек биз да романтик адамдарды катарында. Сананын жүгүн артынып, сагынып келдим шашылып. Бут тоскон адамдарга, ишенбей жалгандарга, жолуктук элден жашынып, жолуктук элден жашынып. Сүйдүм го бала кезимде, ал күндөр кетпейт эсимде. Көзүңдөн аккан жашым, ысытып карындашым, акты го менин бетимден, акты го менин бетимден. Махаббат кандай улуулук, маңдайга жазган сулуулук, бар беле жашырганым, ыйладың неге жаным, өксүдүң айтпай булугуп, ыйладың неге булугуп. Жүрөктү жалган кыйнады, сезимим сени кыйбады. Көзүңдү карап турдум, өзүңдү аяп турдум, түн дагы сенде быйладың. Кою түн кошо ыйладың. Жаныңда дайым болоюн,
бақытқа салып ороюн, көтеріп көңіліңді, көп тілеп өміріңді, сүйіңе сенің тоңойын, сүйіңе сенің тоңойын. Махаббат қандай ұлылық, маңдайға жазған сұлулық, бар беле жашырғаның, қиладың неге жаным, өксудің айтпай бұлық, қиладың неге бұлық, бар беле жашырғаның, қиладың неге жаным, өксудің айтпай бұлық, қиладың неге бұлық, қиладың неге айтпай бұлық. Эч бир көздөр, эч бир адамдар жетпей калган сүйүүсү үчүн ыйлабасын, баардык эле бири-бирине жетип, колдору кармашып, бактылуу өмүр жашасын деп айткым келип кетти булардан кийин. Ооба, туура айтасыз. Негизи мындай окуялар ырларда гана болсун дейли да. Кээде эле угуп коюп турган кырларда гана болсун дейли. Анан ушундай сонун чыгармаларды аткарып, жүрөгүбүздү ого өтөр сонун сезимдерди пайда кылып жаткан Улан байкебиз дагы бар болсун дейлик. Дагы келиңиз, дагы бир чыгарма. Жарайт. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздүн кеп кылып, ынтымакты ырыскылып, үйүбүзгө чакырып, түнү менен таң атканча, шам жагалы тажаганча, жылдыз калбай дараганча, бұлбұл бақта сайраганча, жараткандан бақыт талай сураганча, жараткандан бақыт талай сураганча. Келчи жаным сол туралы, өткөн күндү эскерип, жаштык багына баралы, өзүбүздү жаш сезип, алгачкы ирет таанышканда, сурашалы ал жайды, үйүбүзгө кирсин бакыт, чыгып кетсин муңгагы. Түнү менен таң атканча, шам жагалы тажаганча, жылдыз калбай тараганча, бұлбұл бақта сайраганча, жараткандан бақыт талай сураганча, жараткандан бақыт талай сураганча, жараткандан бақыт талай сураганча. Бүгүнкү эфирде сиз менен ырдап отуруп, өзүмдү ушундай бир чоң сахнада ырдап жаткан жылдыз катары сезип кеттим. Абдан чоң рахмат Улан байкеме. Убакыт учкан куш дейт эмеспи. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калыптыр. Дагы анан келиңиз көрүүчүлөр менен коштошуп, кайра дагы бир жолу сөзсүз түрдө эфирге келем деп сөз бериңиз. Элиме кааларым ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун. Кыргыз жеркебизде дайыма жакшылык тойлор болсун. Ылайым ар бир инсандын жүрөгүндөгү каалаган каалоо тилектер мына ушул жылы орундалсын. Кудайым ар бирибиздин үй бүлөбүзгө бакыт берген болсун. Мени
мен кайрадан ушул эфирге келгенче мага Кудай ден соолук берсин. Өмүр берсин. Биз аны бардыгыбыз жалпы суранабыз. Ооба, сиздердин дагы эфириңиздер шаңшый берсин. Алысты атыңыздар алыска, даңкыңыздар далайга жеткен мыкты телеканалдардан болуп жүрө бериңиздер. Эл менен мына ушул чыгармачыл инсандардын ортосунда көпүрө болуп, бизди байланыштырып турган сиздерге дагы терең ыраазычылык. Дагы бир жолу кыргыз элиме оорубаңыздар деп айтайын, ден соолукта болуңуздар. Достор, сиздер менен бүгүнкү маектешим Улан Осмон уулу болду. Сизге чоң рахмат дейлик дагы. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Саламат туруңуздар. Сулуулук сырлары менен бөлүшөбүз. Экрандан алыстабаңыз. Кангу Jump секирип гана тим болбостон манайыбызды көтөрөбүз. Кыздардын баары кичинекей кезинде балерина болгонду кыялданышат. Салтанын кыялы орундалды. Пайдалуу мүнөттөрдө жашоого керектүү кеңештер. Сулуулук сырлары менен бөлүшөбүз. Экрандан алыстабаңыз. Кангу Jump секирип гана тим болбостон манайыбызды көтөрөбүз. Кыздар, негизи биз күнүгө эле мейкап кылабыз, бетибизге 10 тонна жабабыз. Сонун негизи билесиң, мурда сен сонун бир бизге кеңеш бердиң элең го, кантип стрелканы чийиш керек деп. Мында кандай жаңы бизге нерсени көрсөтөсүң? Негизи эле ошол эле стрелка болобу же болбосо көздүн боёо түрлөрү болобу, аябай көп экен. Анан кийин бир гана көрсөтүп койгон менен чектелбейт экен. Биз ошол жасап жүргөн макияждын 99 түрү бар экен. Мен дагы ошол 99 макияждын дагы бирөөсүн силерге камдап койдум. Махабат Эркалиева, чач мастери. Стиль тандоо боюнча көптөгөн эл аралык семинар, тренингтердин катышуучусу. Эл аралык All in Color Festival Азия 2015 деген парикмахердик искусство конкурсунун узун чачтардын чач жасалгасы номинациясынын жеңүүчүсү. Санкт-Петербургдагы Академия All in Professional академиясынан билим алган. Россиялык мыкты чач уста Георгий Коттун 1-2 даражадагы тажрыйба көтөрүү автордук курсунун бүтүрүүчүсү. Эртең менен туруп жумушка болобу же болбосо окууга шашып барып жатканда сөзсүз түрдө биз айымдар макияж жасоо үчүн бир аз убакыт бөлөбүз. Бүгүн биз сиздерге дагы бир аз болсо да жардам тийсин деп макияждын дагы бир түрүн көргөзүп бермекчибиз. Салам достор, биз бүгүн сонунга күнүмдүк жумушуна бара турган макияж жасап көрсөтөбүз. Анда эмесе кеттик. Ал үчүн бизге ар дайым негизи эле визажисттердин бардыгына кисточка керек. Кисточкалар дагы бөлүнөт, сонун жардам берип коесуң, Кисточка менен тенди алып туруп эле, эң биринчи жакшы тоң болуш үчүн, легкий орусча айтканда, жеңилирээк болуш үчүн светлый өңдөрүнөн баштайбыз. Экинчи тонубуз андан кийинки тондон кийин болот. Андан кийин үчүнчү тон коюп баштайбыз акырында. Бул помада эмес, бул жуткий тень. Тоже жакшы тендер. Мындай жылтыраак тендердин ичине кошуп коебуз, анткени кыздарыбыз бар. Ушундай жылтырактан кошуп алып, эшикте жалтырап жүргөнү жакшы көрүшөт. Мен, например, өзүм жакшы көрөм. Уялбай эле көзүн боеп алып, эшикке чыгып бериш мүмкүн да. Бул ушундай белый карандаш, ак карандаш менен кичине көзүнүн астын боеп коебуз, анткени визуально чоң көрсөтөт көздү. Бул легкий макияж болгонуна жараша кичине тень менен боеп туруп,
глубинасын чыгарып, анан кийин кичине блёс бердик. Эми болсо подводка берип туш менен кичине ресницаларын боеп коебуз. Сонунга андай деле ресница кереги жок, анткени өзүнүн кирпиги менен кашы 1 тонна. Эсеби? Кийин тарткан. Көзүн кичине тарткан. Өтө эмес, кичине жап. Сага башка кыздарда болуп кашыңды өстүрүп, ресницаңды наращивать этип кереги жок. Өзүңдүк эле. Кудайга шүгүр. Көзүбүздү жасап бүттүк. Эми кезек помадада. Мында помаданы алабыз. Бул помада матовый помада. Анда оозду жылтыратпайт, бул жөн эле матовый берет. Ушу менен биздин макияжыбыз бүттү. Бүгүнкү макияж эң жөнөкөй, жумушка жана конокко, подружкалар менен жолуга турган макияж бул. Өтө андай эч кандай резкий оттенактары жок. Ошон үчүн бул жөнөкөй макияж мен үчүн. Ооба. Махабат, сен туура айтасың. Менин оюмча бул көбүнчө жана сен өзүң айтып өткөн жалтырак тендерди жакшы көргөн биздин кыздарыбыз үчүн эң пайдалуу кеңеш болду болуш керек. Биздин сулук рубрикасы менен ар дайым чогулгонду унутпайбыз, кыздар. Эңгиде көрүшкөнчө. Абдан сон макияж болуптур. Сон сен айткандай макияждын 99 эмес 1 миллион түрү бар болуш керек. Бул абдан жакшы экен. Ооба, бирок макияж деген биздин ден соолубузга жараша да болот. Себеп дегенде эгер ден соолугубуз чың болсо, бетибиз дагы таза болот экен. Алтына эң туура айтасың. Себеп дегенде эгерде ден соолугуң көп жакшы эмес болсо, кандай гана макияж жасабагын, сен ден соолугуң жаман экенин бекитип кое албайсың. Ошондуктан мен силерге ар дайым кыдай эле айта берем, спорт менен ар дайым машык кыла. Спорт ден соолуктун булагы. Андыктан ар дайым спорт менен машыгып жүрүңүздөр. Эгерде спорт залга барганга убактыңыз же шартыңыз жок болсо, анда биз сиздерге спорттун өзгөчө түрү Kangoo Jumps'ты сунуштайбыз. Kangoo Jumps'та сиз жөн гана спорт менен машыкпай, музыканын коштоосунда бийлеп да алсаңыз болот. Kangoo Jumps боюнча машыктыруучу Кыргызстандагы жалгыз эл аралык сертификаттын ээси Шулдаева Анна. Достор, биз ар дайым кыдай эле спорттун эң кызыктуу түрлөрүнүн бири Kangoo Jumps менен машыгууларыбызды баштайбыз. Биздин ар дайым эле машыктыруучубуз Аня. Здравствуйте. Ну что, вы готовы снова поработать вместе с нами? Сегодня мы бы хотели показать силовые упражнения на ноги. Сунун, вы готовы? Давайте приступим. Сунун, ногу в сторону. Работаем. Таких повторений от 20 до 30 раз, в зависимости от подготовленности человека. После того, как мы закончили, мы обязательно держим ножку в статике, чтобы наши мышцы полностью прочувствовались. Далее мы отводим прямую ногу назад и работаем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Так как вес ботинка более 2 килограмм, считается, что работа идет с утяжелителями. То есть вы 2 раза быстрее, 2 раза эффективнее прокачивайте все ваши мышцы. Отлично, задержали. А также мы можем порисовать круг в разные стороны, чтобы проработать внешнюю и внутреннюю часть бедра. Ну как, ну, какие ощущения? Аня, мен бул көнүгүүлөрдү жасап жатканда сөзсүз түрдө бутумдун булчуңдары бир аз ысып баштаганын сездим. Бул сөзсүз түрдө өзүнүн натыйжасын берип жаткан болуш керек. Отлично, Санун, давайте приступим к более сложным упражнениям. Поплывем к
к себе, ногой работаем к себе, обязательно рисуем круг. Это достаточно сложное упражнение для новичков, но если мы с ним справимся, оно очень эффективное. Хорошо. Сейчас все девушки хотят, чтобы у них были красивые попы. Давайте покажем основные упражнения на прокачку ягодиц. Поехали. Ножка 90 градусов зафиксировали. И работаем коленки назад, коленки назад. Еще. Достор, өзүңөр көргөндөй бул бут кийимдин өзүнүн салмагы 2,5 килограммга жакын болгондуктан сөзсүз түрдө бул көнүгүүлөрдү жасаш бир аз кыйын болот, бирок кыйын болгондугу үчүн дагы натыйжасы эң сонун болот экен. На ножках мы можем работать не только на ковриках, но и возле станка, либо просто стоя. Это более тяжелые упражнения, но мы тоже будем рады вам показать их. Поехали, становимся в первую позицию, вспоминаем, как мы ходили на танцы в детстве. Попа прижата к себе, то есть она прям втянута в живот. Садимся. Отлично, еще. В этом упражнении не нужно торопиться. Это упражнение нужно выполнять медленно. Теперь поработаем в бок и в ту, и другую сторону. Поехали, поработаем немного на бока. Все знают, что не нужно сильно скручиваться, чтобы не убрать талию. Все женщины работают на талии. Скручиваемся в пяточки. Но так как вес ботинок не такой большой, грубо говоря, мы работаем не с гирями, поэтому можем скручиваться, чтобы потянуть наши бока, проблемную часть всего женского пола. Я думаю, на сегодня достаточно упражнений для ног. Мы продолжим обязательно в следующем уроке показывать более сложные комбинации. Аня, сага дагы бир жолу рахмат. Менин оюмча биздин айымдарыбыз үчүн эң пайдалуу кеңеш болуп жаткан болуш керек. Андыктан биз жайга жана жазга биз менен чогуу машыкканды унутпаңыздар. Достор, эмки машыгууларыбыздан көрүшкөнүчө. Мен ушул спорттун ар кандай түрлөрүнө барып жүрүп, мен өзүбүздүн ошол спорт мастерлерибизге мындай рахмат айткым келет. Себеп дегенде ар дайым барган сайын өздөрүнүн жакшы бир кеңештерин беришет. Ооба, жакшы. Сонун негизи дагы бир билбейм, спорттун түрүнө киреби же кирбейби, балет. Биздин салтта бүгүн балерина болуп барып келет экен. Мен дайыма кичке кезинде кыялданчумун да, момундай сонун фарфыраган көйнөк кийип алып, ары бийлеп, бери секирип, ушинтип эле үйдөн чыккап жүрөчүмүн. Кичинекей кыздын кыялы болсо керек, э? Ооба. Анан дагы менин оюмча балеринанын кесиби көбүнчө салтага окшогон арып келген кыздарга аябай жакшы жарашат болуш керек. Себеп дегенде мен өзүмдү балерина катары көрө албайм. Себеп дегенде менин дене түзүлүшүм балеринаныкына туура келбейт болуш керек деп ойлоп калам да. Себеп дегенде балеринаны тандап жатканда сөзсүз түрдө текшеришет экен. Бул кыз чоңойгондо толуп кетиши мүмкүнбү же болбосо ушундай арык боюнча калабы деп ошонун атайын текшеришет экен. Келгиле биздин салтанат кандай барып келди, ошого көңүл бөлөлү. Кыздардын баары кичинекей кезинде балерина болгонду кыялданышат. Салтанын кыялы орундалды. Пайдалуу мүнөттөрдө жашоого керектүү кеңештер. Кыздардын баары кичинекей кезинде балерина болгонду кыялданышат. Салтанын кыялы орундалды. Пайдалуу мүнөттөрдө жашоого керектүү кеңештер.
Башым айланып толкунданып жатам, себеби бүгүн биз опера жана балет театрына келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылышта балеринага канча килограмм болуш керек жана пуанттын ичинде буттар канайбы, балет бул бир гана айымдар үчүнбү деген суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуздар. Ар бир кыз кичине болсо да балерина болом деп кыялданат. Бүгүн мен өзүмдү кичинекей кезимдеги кыялымды орундатып, өзүмдү текшерем. Балерина болуш үчүн бир гана арык болуш жетиштүүбү? Жана мен да Фарук сыяктуу бийлей аламбы? Көптөгөн эл аралык конкурстардын лауреаты Садыркулов Фарук кадимкидей эле классикалык бийдин сабагын берет. Саламатсызбы, Фарук? Айтсаңыз, биринчи эле суроо мындай келет да. Мен 25-темин. Эгерде ушундай уже өсүп калган адам балетке барам десе, эмнеден башташ керек? В профессиональном балете это у нас поступает в раннем возрасте, в детском возрасте, где-то после 3 класса, в 5 классе у нас принимают в училище хореографическое. И у нас 9 классов идет, потом 3 курса, уже можно как артист. Можно для себя любительские балеты, у нас сейчас есть студии, много частных, которые преподают, вот, и наши артисты работают. Давайте тогда начнем наш урок. Вообще, с чего надо начинать урок? Основа нашего классического танца – это вот станок, наше главное орудие. Каждое утро артисты начинают общение со станком. Хорошо, давайте пообщаемся. Лицом к станку. Встаем в первую позицию. Так, первая позиция. Правда, у меня не Основа все вот получается. ноги у нас позиции. Первая идет сначала, вторая, 3, 4 и 5. Ой, тяжело. Вот. 6. 6 вот такая, да? Ну, Самое удобное. Начнем разогрев. Встаем по первой позиции. Полупалец, стопа. Полупалец, первая. Балет негизи Италияда кийинки орто кылымдарда ортого чыккан. Бул убакытта көп көңүл Ренессанска бурулуп, жана карапайым эл бичилерге идеалдуу адам катары көз карашта болушкан. Ал эми Францияда сарай алдында өткөрүлгөн балет салтанаттуу көрүнүшкө айланып, 15 октябрда 1581-жылы комедийный балет королевы аттуу алгачкы балет деп саналган көрсөтүү өткөн. Следующее движение у нас идет тандю, чтобы разогреть стопы перед серединой. У нас основа идет станок, после станка идет середина, подготовка к прыжкам. Потом уже прыжки идут. Пуанте. Каттуу тумшугу менен атайын балеттик бут кийим. Мурдачын айтканда, пуанте бул кыздарга да, балдарга да ылайык бут кийим деп ойлогом. Көрсө эркектер атайын балеттик бут кийим менен бийлешет экен. Пуанте бийге атайын назиктикти тартуулайт. Бирок эркектер да пуанте кийип бийлеген учурлар кездешет экен. Мисалы, күлкүмүштүү спектакльдарда айымдарга карикатура жасаган учурларда. Позиции как и ног, так и есть позиции рук. Подготовительная, первая, вторая и 3 позиция. Вот. А вообще, Фарук, скажите, со скольки лет вы занимаетесь? Я в 10 лет поступил в наше Бишкекское хореографическое училище. Вы вот сами хотели или все-таки желание родителей посопутствовало? Ну, у меня отец артист балета. И с детства мы выросли. Фарук Садыркулов 23 жашта. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Досмат Садыркуловдун уулу. Кичинекей кезинен эле сахнанын артында жүргөнүнөн балет каныма сиңип калган деп өзү тамашалады. Korea International Ballet Competition Астанада өткөн А классындагы балет артисттеринин эл аралык конкурсу, Орусиядагы эл аралык Гран-при Сибирь аттуу конкурсу жана көптөгөн эл аралык конкурстардын лауреаты мени өзүнүн жөнөкөй жана уялчактыгы менен таң калтырды. У нас в Кыргызстане, сразу вот начну с такого вот вопроса. Вам не говорили ваши друзья, может быть, вот какие-то знакомые, то что, ну почему ты занимаешься танцами, почему не пойдешь в какой-нибудь спорт? Да. То, что балет это, ну, в основном балет для нас это вот как бы женское, что-то такое, грация, да, связанное такое. То, что это не мужское дело. Есть мнение такое, и есть кто поддерживает, наоборот. Друзья у меня уже давно знают,
что я занимаюсь, это моя уже профессия. А раньше относились так, будто для себя как будто танцуешь. Разве на этом можно зарабатывать? Насмехались. Что вы отвечаете в таких случаях? Я им показываю на сцене, я их приглашаю. Они у меня постоянные зрители, мои друзья. То есть один раз посмотрев, они, возможно, меняют свое мнение. Сценада билеп атканда, дуэт менен билеп атканда, сиз кыз менен билейсиз, ошол жакта кандай бир элемент көрсөтө аласызбы? Мен аны аткара аламбы? Да, можно будет попробовать элемент из дуэтно-классического танца. Могу показать вам рыбку. Давайте, что для этого надо делать? Вам нужно встать первый арабеск, вот он, первый арабеск, и ногу приподнять. Чуть-чуть плечики разверните туда, руки. Отлично. Все хорошо. У вас хорошо получается. Спасибо. А вот скажите, в среднем балерина, должна весить, оказывается, 50-51 килограмм. Это правда? Не больше 50. В Академии русского балета в Питере я когда учился. Девочек, да, не То есть больше заставляли 50, да. худеть? Вот для того, чтобы, например, провести один спектакль, показать, сколько вы дней тренируетесь, репетируете, сколько вообще часов тратите? По идее, где-то месяц нужно, чтобы хорошо собрать спектакль. Каждый день мы по 4 часа работаем. Фарух, айтсаңыз, мен окуп калдым да, көрсө ушу балетте иштеген адамдар көбүнчө жөнөкөй адамдан салыштырмалуу көбүрөөк ооруйт экен да, эмне үчүн сыркоолоп калышат экен? Физический труд, износ, мне кажется, скорее всего. Поэтому век артиста как сравнивать с атлетами, там, спортсменами. Бывают разные казусы, иногда на сцене. Бывает так, что подскользнешься, грохнешься, да. Был у меня случай на гастролях по России. Я подвернул стопу и смешно упал на пол, получается. Но подвернул ногу. Но главное, с ногой все хорошо? Да, сейчас восстановил хорошо. Вроде. И вот я слышала, что иногда, когда вот балерины, вообще артисты балета могут вообще с хрустом ломать ноги на сцене прям. То есть это очень травмоопасная профессия. Здесь у нас никакой страховки. Всегда нам нужно относиться с умом и аккуратно. У вас есть какая-нибудь, не знаю, часть тела, которую вы не раз ломали? Вы ломали ноги? Нет, подворачивал ноги. Руку ломал после спектакля «Чолпон». А вот чтобы быть артистом балета, какими качествами надо обладать? Самое главное, мне кажется, харизма. Чтобы человек интересен был своими образами на сцене, чтобы передать зрителю. Слух, музыка, мне кажется. Чувство ритма, да? Чувство ритма. Танцевальность. Любые даже хип-хоп, в любом направлении, чтобы он... Вот я посмотрела, например, фильм «Черный лебедь», да, вот там так много интриг, не знаю, слез. Так ли, то есть вот это вот реальность или там просто как бы добавили эмоций, утрировали? Это фильм голливудский, по-любому там утрировано, но в целом, да. Все равно интриги какие-то, слезы. Всегда в театре. Отдельная жизнь, да. Отдельная жизнь. Сиз менен чогуу күбө болдуңуз. Балет бул өзгөчө, оор, бир татаал өнөр экен. Жана бул жака мен стереотип бузганы келген балет өзүнө эрдик жана күчтү талап кылат. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Сонун жарашып калыптыр. Салта негизи уже арык, ичке кыз эмеспи? Сен айткандай жана дене мүчөсү ичке кыз болуп, эгер мурун тапшырса, сөзсүз түрдө балерина болмок окшойт. Мен да ушинтип ойлойм.
Негизи ар бир эле кыздын кыял эмеспи, ушундай балет болсом, анан балерина болсом деп мындай сонун мындай туруп турган көйнөктөрдү кийип алчу. Мен ойлочумун да кичинекейимдечи, эгер жанагындай көйнөктөр мынтип турат го, эсли монтип аябай жакшы бутун учуна турса көйнөк өзү мынтип туруп калат экен депчи. Андан кийин чоңойгондо мага айтышты, жок, бул атайын көйнөк деп. Негизи көп нерсени чоңойгондо түшүнөт эмессиң. Анан дагы биздин Гүлзат Мамытбек деген коуч эжекебиз дагы бүгүн кандай мотивация, дем күчтөрдү берет экен, бирге көрөлүк. Гүлзат Мамытбек шыктандыруучу, ырчы, бийчи, бизнес-леди жана ошондой эле алып баруучу. Ал жашоодо ар дайым позитив жана алга кадам деген девиз менен жүрөт. Бош убакыттарында анын калеминен аңгемелер да жаралат. Кыялы тасма аянтына чыгып, карапайым элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан тасма тартуу жана адамдарга руханий дем күч берүү. Өзүн кыргыздын жаңы деми деп атаган шыктандыруучу Гүлзат Мамытбек. Саламатсыңбы кыргызым, элим, алтыным, берекем, жерим, көлөкөм. Мен атым Гүлзат Мамытбек, мен кыргыздын жаңы демимин. Мен кыргыздын тентек эрке кызымын. Мен өзүмө көп нерселерди каалап баштадым, көп нерселерди жасап баштадым, көп нерсеге эркиндик бердим. Эми баардык нерсенин бир жакшы чеги бар. Бирок мен ал чекти кичине ары койгонго аракет кылып атам, сага дагы чектелме деп атам. Мен бул видеодо эмне айткым келет? Алтыным, чөйрө бул ушунчалык бир чоң нерсе экен, сага таасир берип аткан. Эгер сен чөйрөңдө адамдар жаман сөз сүйлөп атса, урушуп атса, сен ошондой болуп калат экенсиң. Сен чөйрөңдүн күзгүсү экенсиң. Сен өзүң жаман сезип атсаң, сен демек жаман чөйрөдө жашап атасың. Чөйрөңдү оңдо. Ким менен сүйлөшүп атканыңды, ким менен катташып атканыңды жакшы фильтр кылгының, фильтрден өткөзгүнүң. Мага бул киши дем берип атабы? Мен максатыма жеткизип атабы? Ооба десең, эгер жооң ооба болсо, катташкын ошол адам менен. Ошол адам менен катты катташып, катты чүп жармашкының. Анткени чогуу өсөсүңөр. Сен дагы дем бер, ал да сага дем берсин. Эгер бул адам сага дем бербей атабы, сени көтөрбөй атабы, сен максаттарыңа жеткенге жардам бербей атабы, катташпа алтыным. Бул балким ата-энедир, бул балким бир туугандыр, бул балким дос чородур. Кара, жакшы фильтрден өткөз. Сен эки киши сага дем берип аткан киши менен катташсаң болду, ракета учасың. Эгер сен бир сага дем бербей аткан, сен энергияң жеп аткан, сен максаттарыңа жеткирбей, сен ылдыйга тартып аткан адам менен катышсаң дагы ал киши сени ылдый тартат. Мен азыр өзүмдүн чөйрөмдү аябай талдап калдым. Сен мага дем бере албай атасың, анда мен сен менен сүйлөшпөйм. Пока деп мен айтпасам дагы сөзүм менен мен акырын коштошуп алып кетип калам. Ал кишини WhatsApp'тан, Facebook'тан, Instagram'дан блок кылып салам. Анткени ал кишинин жаман энергетикасы, жаман мондай зары мага келбеш керек. Зар чачып турган адамдардан качып тургула. Ошондуктан алтыным берекем өзүң чөйрөңдү оңдо. Сен ушунчалык чоң чөйрөдө аракет кылышың керек, ошол чоң чөйрөдө жашаганга. Сен ал чөйрөдө ыңгайсыз болушуң керек. Ой, аябай акылдуу адамдар экен. Аябай бай адамдар экен. Мен ошол деңгээлге жетишим керек деген ыңгайсыздыкты сен сезишиң керек. Ошол деңгээлге жетип алсаң, ошол чөйрөгө жетип алсаң, сен демек ракета болуп учасың. Сен максаттарыңа жетесиң. Сен ошондой кишилер менен бир табакташ, бир суу кече турган болуп каласың. Ошондуктан чөйрөңдү оңдо, эмки деңгээлдерге жеткиниң. Бул сенин колуңда.